Мен нафсымды тыя албай кечке уктай берем де. Сонун экен, мен да уктайм. Кечке телефон чукулап, эмне кылсам болот де. Жумушка чык. Бизнес кыл. Башка эмне дейм. Нафсы, уйку бул нафсы тура. Тамак, уйку, аялга эркек, эркек аял. Бул үч нерсе негизги нерсе. Адамдар ушул үч нерсени мындай бир туу тутуп ушун үчүн мушташат, кырылышат. Ушул нерсе үчүн баа көпчүлүктөр өлөт. Бирок ушул үч нерсе эң жаманы бул уйку. Уйку биринчи жалкоолук алып келет. Акылдын кемишине алып келет. Анан жалкоолукка алып келет. Ошонун себебинен бул үч нерсе сизди субханалла жок кылат. Мына уйку башталышы бул үч оорусу. Бул адамдар эч качан ийгиликке жетпейт. Пайгамбарыбыз болсо эрте туруп, эрте жатканды жакшы көргөн. Пайгамбарыбыз эрте тургандарга береке бер деп айткан. Мен үммөтүмдүн таңына береке бер деп дуа кылган пайгамбарыбыз. Эрте турган адамда береке бар. Эрте турган адам береке. Анан эрте жатканда береке бар. Ден соолук соо болот, акыл эсинде орду болот. Мына жанагындай бир дофамин, дагы бирдемкеден көптөгөн нерселер адамдын субханалла денесине толуп, эртеңки күнгө күч кубат берет. Ошону угасыздарбы? Демек, некен ушул нерсенен колдон келсе тыйылыңыздар. Колдон келсе субханалла. Эми мындан кантип чыгабыз десе, мындан кантип чыгабыз десе субханалла, биз айткан сөздү угуңуз азыр. Адам өзү менен өзү күрөшүш керек. Эгерде адам өзү менен өзү күрөшпөсө, ал субхан айбан акыбалга түшүп калат. Бордулгон букадан башка айырмаң жок калат. Ошол себептен машалла ошого көңүл буруш керек. Анан кечке телефон чукулай берсе эмне кылам эми?